Шаардын ызычуусунан тажап, четирактан кенен участок издегендер барбы? Жан аша жайгашкан ушундай кызыл китептүү болгон 4 участок шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Бул жерде 50 сотуктан 2 участок, анан бирөөсү 43 сотук, бирөөсү 14 сотуктан ашык 15 сотукка жакын жер участкалары туугандар. Кааласаңыздар бардыгын чогуу алам дей турган болсоңуздар, баасы $190,000, анан бул жакта 50 сотуктан болгон участоктор $55,000 бааланууда. Анан бул жагында 14 сотукты, 43 сотукты өз-өзүнчө алам десеңиздер дагы эс номерин экранга калтырып койдук, бир катар чалып байланышсаңыздар болот. Ушул сиздер көрүп турган үй жанагы 14 сотук жер аянтында жайгашкан. Бул трехфаз электр энергиясы бардыгы тартылып келинген, суу свети бар, ушундай анан документтери бардыгы так-таза колдо. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Чүй облусу Сокулук району, төмөнкү Чүй айылы болуп калат, Нижний Чүй айылы. Жакшы билесиздер, бул дарекке келүү үчүн аэропорттун жолу менен эле түп-түз келип туруп, аэропортко жетейин дегендеги мосттун үстүнө чыгасыздар дагы, Дача суу айылына киресиздер дагы, ошон централдык жол менен түп-түз келсеңиздер, анан Нижний Чүй айылга киргендеги эле биринчи повороттон сол тарапка 500-600 метр жүрсөңүздөр, жолдун оң тарабында жайгашкан жер участкалары туугандар. Өтө сонун. Негизинен ушул мына туштан болуп калат экен. Мына туштан бул жак жагы 23-24 метр. Анан бул жак жагы бир тарабы 53 болсо, бир тарабы 60 метр болгон 14 сотук жер аянты туугандар. Ушул 43 сотук менен 14 сотуктун баасы 80 000 деп бааланууда, $80,000 деп. Кааласаңыздар өз-өзүнчө алсаңыздар дагы болот. Анан бул жак жагында дагы 50 сотуктан 2 участок бар. Буларды дагы өз-өзүнчө алам дей турган болсоңуздар, бирөөсүнүн баасы $55,000. Дагы содалашуу жолдору бар туугандар. Келип көрүп жер жаккан болсо алсаңыздар болот. Бул жак негизинен суу свети бар, анан мал чарбачылык кылам дегендерге, дыйканчылык кылам дегендерге өтө сонун ыңгайлуу. Бул жак тарабы болсо жалаң полиялар болуп калат. Анан кийин же болбосо ушул 50 сотук жер участкасында деле өзүңүздөр үчүн кенен бир багбанчылык кылсаңыздар болот. 1 гектарын алып алсаңыздар, анда дагы сонун. Бир катар чек араларын көрсөтө турган болсок, негизи ушул мына забор менен тосулгандан кийин бул жак тарабы мына столбага чейин болуп калат. Ушул жерден негизги жол кирет туугандар. Негизги жол киргенден кийин бул тараптан ушул жерге чейин келет дагы, анан примерно бул жак жагы жанагы 14 сотук жер участкасы башталат. Бул жагында 2 жер, анан бул жагында 2 жер болгон ушул жан аша жайгашкан 4 участок. Негизи бул жерде мектеби дагы жакын, анан документтери таза, суу свети бар туугандар. Алып эле келип өзүңүздөр каалаган үйдү салып алып жашасаңыздар болот. Анан бул жак жагында болсо мына забордун ичинде тосулуп турган негизги ушул Нижний Чүй айылынын насосу, суу ушул жерден чыгат. Мындайча айтканда, алып калсаңыздар ушул участогуңуздар, үйүңүздөр суунун башында болот экен. Бул жак тарабына каалаган жерден жолго чыккан воротаны ачып алсаңыздар болот. Айланасыга ушундайына көчө экен туугандар. Өтө сонун. Бишкектин ызычуусунан, шаардын ызычуусунан тажап, тынчыраак жерден кенен участка издеген болсоңуздар табылды. Мына бардык документтери так-таза колдо. Мынакей туугандар. Келиңиздер, бир катар мына планын көрсөтүп коеюн. Кызыл китепти. Мынакей. Негизинен мына бул жанагы көрсөткөн негизги жол кирет. Бул жерде 14 сотук, бул жагы 43 сотук, бул тарабы болсо экөө 50 сотуктан. Көрдүңүздөр, Өтө сонун. 50 сотукту алып алсаңыздар деле, бир семья үчүн өтө сонун кенен жер участкасы туугандар. Баасы дагы өтө сонун коюлду. 50 сотук $55,000 бааланууда 2 участок, анан наркы экөө болсо $80,000 деди. Эсин номерин экранга калтырып койдук, түз эле чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Бул жерге бир чоң сарайды салып туруп, бир чоң особнякты салып алып, мал чарбачылык менен алектенем дегендер үчүн дагы сонун туугандар. Мынакей, бул жерден азыркы учурда эми негизги бул жерге воротаны жолду ачып коюптур. Бул жанагы биринчи 50 сотукка кирген воротасы болуп калат туугандар. Мынакей ушул жол менен эле бул тарап болсо Чүй айылынын кире бериши болуп калат. Биринчи поворот менен эле бурулуп туруп 500-600 метр эле келсеңиздер, ушул мынабы бетон менен тосулган, еврозабор менен тосулган ушул участокты көрөсүздөр туугандар. Өтө сонун. Бул жак жагын көрдүңүздөр, Кенен болгон жайыт, полиялар. Бул жагына дагы мал чарбачылык менен алектенип калсаңыздар, малыңыздарды алып чыгып алып жайсаңыздар болот экен. Өтө сонун. Баасы дагы сонун коюлду туугандар. Ушундай кенен жерден жер участка издеген дос туган тааныштар болсо, ушул видеону тезинен жиберип коюңуздар. Азыркы учурда
закон катуу иштеп жаткан учуру документтери бардыгы так таза болгон ушундай участканы алып калыңыздар. Баасы уктуңуздар. Анан бул Чүй облусу Сокулук району Нижний Чүй айылы болуп калат туугандар.